кызжан, бакыт таңындай кабылдың сен капыстан. Салам Сайкал. Саламат. Сага байланышка чыксам маекке чакыруу үчүн маанайың жоктой сезилди. Анан сени ким капа алды деген суроо бергим келип жатат. Эч ким деле капа кылган жок. Негизи мен азыр новогодний съемкаларга даярданып аткан мезгилибизде. Анан түнү менен ыр жазганбыз. Голостор жазып, бир аз уктабай калдым. Анан эртең менен чалганда как раз уктап аткан болчумун да. Анан настроением жоктой сезилди окшойт. Негизи жакшы эле баары. Айтып калдың, түндө ыр жаздырдык студияда деп. Анан түндөп иштеп жүрүү кыз балага оңой эмес болсо керек. Негизи мага оор деле эмес. Көнүптүм да. Көбүнчө аранжировщиктер кечинде иштейт да. Эртең менен укташса керек. Анан кечинде башталат, саат 6-7лерде биз студияга барып, голосторду жазып, аранжировкалар кылабыз да. Башында көнбөй аткам, анан азыр көнүп деле калдым. Бүгүнкү күндө бардык эле кыздар кирпик өстүрүп, тырмагын боетип айтор, өзүн жакшы алып жүрүүнү жакшы көрүшөт, каалашат. Анан өзгөчө ырчылар сахнага чыкканда чач, кирпик коштурасыңар дегенде, ушул нерсенин баарына канча каражат кетет айына? Бир 15 000, 20 000 тегерек болуп калат. Дегенде кирпигин жасатам, чачымды жасатам, тырмагым кылдырам, чистка кылдырыш керек. Эми бага эле кыздардын эмеси да. Кээ биринде кылдырбай деле коем, зерип кетем да. Кылдыра бергенден да эме болуп кетем, чарчап кетем да. Кирпик кылып атканда жатып, бир жолу бир эже бул көзүмдө 2 саат, кылгандан аябай көңүлүм калып калды. Эмне дегенде көзүмдү жумуп 4 саат жата берген. Мен үчүн аябай азап болду да. Өзгөргөнү жакшы көрөм, аракет кылам. Ошол өзүмдүн күйөрмандарымды дагы баягы чачым мондай боёлуптур, өзгөрүптүр деген сөз дегеле мага жагат да. Анан өзгөргөнгө, бат-бат өзгөргөнгө аябай аракеттенем. Баягы өзгөрүп, өзүмдүн стилимди тапкым келет да. Сайкал, көпчүлүк мырзалар сенин көздөрүңө же болбосо уячаңа суктангандар көп экен. Анан мырзалар тарабынан эң көп айтылган комплимент кайсы сага? Мен ямочкам айтат көбүнчө. Ямочкаң жакшы депчи. Андай билбейм, мен мындай тартынам ушундай сүйлөгөндөнчү. Бул жериң мындай дегенденчи. Аны айтпай эле коеюн да. Мындай абдан эмоционалдуу көрүнөсүң да. Ошондойбу? Аябай. Эмоцияга аябай бат алдырам. Анан кээ биринде кыздарга сүйлөп атсамчы, аябай берилип сүйлөп атсам, сырттагы адамдар ойлойт экен мени урушуп атат депчи. Кээркилерчи. Анан просто мынтип сүйлөйм да, аябай берилип, кабактарымды монтип тийип алып сүйлөгөндөн мени урушуп берет да. Сен антип сүйлөбө, бат карып кетесиң, тырыш түшөт бетиңе депчи. Байкашымча, маектерге келгенде, концерттерде ар дайым кыз брак тобундагы бир кыз жаныңда жүрөт. Жардам берүү иретиндеби? Бардыгы сиңдим болот. Жанымда жардам берип жүрүшөт. Мен ар бирин бирден кээрки чоң концерттерге бирден алып чыгам да. Бир күн бирөөсү барса, мен ошол эл менен мындай багандай аралашсын, эл менен таанышсын, ырчылар менен. Анын кээрки болуп калат да, бир да ырчы көрбөгөн кыздар, жаңы келген кыздар ал жерден келип жүгүрө коюп, ушундай болуп калат да. Ошого башында тарбиялап, жанында алып жүрүп, кайсыл болот, кайсы нерсе болбойт, чоң уулар келгенде учурашыш керек, сөзсүз барып, ошондой нерселерди аябай жакшы эме кылыш керек да. Ошон үчүн жардам. Айтсаң, толугу менен өзүңдү өзүң каржылай аласыңбы же апаң жардамга келеби? Эми менин тапканым апамдыкы, апам тапканы меники дегендей да. Анан өзүм деле тойго чыгам. Өзүм мен кыз бракта менеджердин дагы, администратордун дагы, анан аткаруучу директор, бүт баардык иштерге, ырлар, клиптер, формалар баарына өзүм жүгүрөм. Ошого бир аз кээ биринде мындай болуп калам да, азыркыдай ситуация түшүп калам да. Мындай аябай оорлошконунан
бир аз кыйналып калам да. Берген бир интервьюңда кыздар сүйүүңөрдү биринчи айткандан коркпогула деп айткан экенсиң да, анан өзүң ушул нерсени колдондуң беле? Колдонгом да. Мен билбейм, тартынбайт деле болчумун, айтпаймынбы баягы эркек мүнөз болчумун депчи. Анан эгерде бирөөнү жакшы көрүп калсам, эми мурун да, жаштыгымда андай уялбай эле айтчумун да, мындай сен мен жактырам деп элечи. Жактырам дегенде эле анан өзгөрүп калышчу да, мындай мен эркек деле болуп калчумун да. Анан кой болбойт экен андай. Болбойт экен деп чечтим. Бирок мындай өзүмдүн досторумду эле мындай жактырып калсам, уялбай эле айтчумун да. Тоок сүйүү деп коет го, мүмкүн ушундай болчу. Айтсаң, эгер сен жактырып калган мырза батыштын эрежелери менен жашаганды жакшы көрүп, анан кел жарандык никеде жашайбыз десе, эмне демекчисиң? Жок. Мен андайга жокмун деп коет экен. Мен Кудай буйрса апамдын үйүнөн эле жакшынакай болуп, нике окутуп, ЗАГСка барып, той берип, чыгып кетким келет турмушкачы. Андайга каршымын деле. Добулбас тобундагы Ильяз аттуу жигит менен сүйүү мамилеңер бар деп уктук эле. Анан баягы шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Ушул эмне үчүн ушул сөздөр тарап кетти деп ойлойсуң? Жок, Ильяз экөөбүз көптөн бери иштешип жүрөбүз. Аябай жакшы бала, аябай эле жакшы бала да, чересчир жакшы бала да. Анан мен ал бала менин досум, мурунтан элечи, илгертен эле дос болуп келебиз. Бир жерде чогуу жүрүп калышыбыз мүмкүн, сүрөткө түшүп элек. Ошонун улам дагы эле жүрдү болуп кетсе керек. Анан жигитиң барбы десе, ооба деп баягы жакын досторума баарына эле айтып койчумун. Ильяз менен сүйлөшүп атам деп койчумун да. Андай суроолор көп бере бербесин деген эмелечи. Анан Ильяз мындай досум да, түшүнөт да. Может, ошол нерседен улам дагы мындай сөздөр чыгып кетти. Эгер Ильяз жакшы бала деп калдың, эгер достук сүйүүгө айланып кетсе каршы эмессиңби? Каршы эмесмин да. Жок, дос бойдон эле калыш керек. Баягы дос болсоң эч качан баягы мамилең бузулбайт. Андай жакшы адамдар дос бойдон калыш керек да. Сайкал айтсаң, анан жигиттерди кандай талаптар менен элегиңден өткөрөсүң? Эң негизгиси адамгерчиликтүү, түшүнүктүү. Баягы менин оюм менен сүйлөгөн жигиттер жагат да. Баягы отурсаң эле башка эле өзүнүн проблемаларын айтып эле болот го. Ушундай адамдар андай эмес. Баягы кызыкчылыгыбыз бир. Ушундай адамдар жагат. Туруктуу, сөзсүз мындай. Эркекте болуш керек да. Сен дагы бардык эле кыздардай болуп, ак көйнөк кийип турмушка чыгууну каалайсыңбы же ал нерсе сен үчүн анча деле мааниге ээ эмеспи? Ал нерсе баягы кыз баланын кичинекей мезгилинен мечта деп коет го. Кыялы болот. Мен баягы кичинекейибизден деле Барби кукланы ойноп атканда деле ак көйнөк кийгиз ойнойбуз го. Мен деле кичинекей мезгилимден кыялданам. Ак көйнөк кийип, жакшы турмуш курайын деген жакшы ниеттерим бар да. Бактылуу болуп, бала чакан көбөйтүп. Мен мамама айтып берем, азыр анча-мынча кыз бырактын кыздары кетип келип жүрбөйбү? Анан айтам да, мама, мен турмушка чыгайын, 5 кыз төрөйүн депчи. Анан 5 кыз деген кыз быракты ырдайт. Анан 2 бала дагы болот дейм да. Ал бирөөсү деген клипмейкер, бирөөсү деген аранжировщик болот депчи. Анан мамам күлүп калат, макул депчи. Анан мама, мен жададым баарынан кыздар алмашпаш керек депчи. Анан ар бирин 1 жылдан кылам депчи. Сайкал өзүң көп жылдан бери рулдасың, анан сен сүйлөшүп калган жигит унаасы, үйү, айтор эч нерсеси жок болсо кандай болот? Эчтеке деле болбойт. Сүйлөшүп жүргөм убагында. Бирок ар бир адам аракеттениш керек экен да. Мен эгерде мен жакшы көрүп калсам, мен сүйлөшөрүм. Ал унаада эмес, адам буйруса, эгерде Кудайым буйруса
любой нерсе жетишет. Адам бир гана аракет кылыш керек, тилениш керек. Анан Кудай берет деп да жата бербеш керек да. Кудайым аракеттенсин берет да. Ошого аракеттенип, ошол убакытты, ошол удачаны күтүш керек деп ойлойм да. Эмесе ийгиликтер сенде дагы көп болсун, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да, чоң рахмат.